Максат эртелеп келип аламан улакка кам көрүүдө. Топко киргенде аттын буту жабыркап калбасын деп атайын резинкаларды байлап жатат. Буга чейин кичи байгелерди багындырган Максат бүгүнкү улакка өзгөчө даярдык менен келди. Атымды 10дон баштап эртең 6га чейин таң ашырдым. Ошо 6тан кийин отко коюп, ичине сугарып, ушу даярлык эле өзүмдөрү даярмын. Телтору ат майданына чабандестер айтылган убактан эртелеп эле чогулду. Улакчылар күлүктөрүн даярдап, басмайылдарын бекем тартып, байгени жеңип алсам деген кыялдары курч. Ат жалында эркин ойногон эр-азаматтар оюндун башталышын чыдамсыздык менен күтүп турушту. Бүгүнкү улактын максаты андагы байгелер айтылып, чабандестерге оюндун шарты түшүндүрүлгөн соң аламан улак старт алды. Серкенин талашкан чабандестерин тобун жарып кирүү мүмкүн эмес. Майдандагы чабандестерге көз салган Олимпиада чемпиону Осман Алиев дагы улак чыныгы жигиттерин дараметин аныктоочу оюн экендигин айтып, өжөрлүгүн тайманбастыгын карап, көкбөрү аламан улак бул Олимпиада оюндарына тең келе турган спорттун түрү экендигин белгиледи. Манас абабыздын 40 чороосунун тарткан улактары болуп эсептелет да. Мында Эртөштүктө дагы, Сарын Жибекөйдө дагы, Семетей, Сейтек баардык кыргыздын бизде Көкөтөйдүн ашы деп коет туурабы, ошонун бүт баары тең. Мисалы үчүн Алайда, Чоң Алайда, Таласта, Көлдө кайсы жерде болбосун улакты биз аябай кыргыз улуттук оюндарынын эң негиздөөчүсү деп эсептейбиз. Спорт элдин ынтымагын чындайт. Бүгүнкү улакка Жалал Абад аймагынан жана коңшу Ош облусундагы чабандестери чакырылган. Мындай иш-чаралар жер-жерлерде көбүрөөк өткөрүлүп турса, элдин ички биримдиги бекемделип, улуттук ат оюндарындагы дүйнөлүк аренага алып чыгууга алгачкы кадамдар ташталмак. Эң жакшы түрүнө кирет да. Мисалы үчүн мен ушундай ойлоймун. Жанагы футболду эле дүйнө багы спорттун королу деп коет. Футболду эле ушундай азарт менен көрүшөт эл. Топту тепкенди эле. Ал эми ат менен улак эгер дүйнөгө жайылып, мындай дүйнөлүк аренада жайылып бардык жерде ойнолуп бир олимпиадалык оюнга айланып кете турган болсо, бул оюн аябай күчтүү, элдин баарын өзүнө тартчу оюн болор эле деп ойлоймун да. Ошон үчүн улакты өнүктүрүш керек. Ушундай той болобу, бардык тойлордо эле улакты ушундай көп алып чыкса, элге, башка элге да жетет эле деген ойдомун. Кыргыз калкы каада салтты үрп-адатты так сактаган эл. Уул күтсө жакшы ийгиликтерге жетишсе, элдин батасын алуу салты бекем сакталат. Бекеринен бата менен эл, жамгыр менен жерге көрөт деп айтылбаса керек. Ниет кылып жүрдүм эле да. Ушу уулду болсом, бир элиме, журтума бир улак берейин жакшы, элдин ак батасын алайын деп. Ошол себептен бул жерге элими, досторуму, туугандарымы чакырып, улак оюнун берип жатам. Биздин ата-бабабыздан калган салт экен. Ошону эстеп. Hayır beken bol. Hayır beken bol. Bak paralar parası Mercedes. Narega formalite çok Mercedes. Аламан байгеге 2 hafta она, 7 тай жана акчалай соорумдар коюлду. Тайгазанга улак менен жеткен чабандестер четинен аныкталып, байгелерин алып оюндан четтетилди. Ал эми баш байгенин кезеги унаага жеткенде улакчылардын кармашы кызыды. Карып коюн анда. Мерседести күлүчү. Мерседести алам деп келип эч ким ала албайт. Алла буйруйт нарыктан. Алла насип кылат. Ана таза жүргөн балдар мындай таза улак бергенде, таза таштап алат да даңгал. Улак тартыш кыргыздын улуттук ат оюну. Илгертен бери чоң салтанаттарда, майрамдарда, аш тойлордо өткөрүлгөн. Кокустуктары көп болгондуктан атаандаштардын ортосунда тажрыйбалуу адамдардан калыстары дайындашкан. Алардын чечими менен аламан байгелер ыйгарылып келген.